Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Президенттин администрациясы менен мамлекет башчынын иш башкармалыгынын кызматкерлеринин коронавирус аныкталганын өлкө жетекчинин администрациясы тастыктады. Буга чейин ЖМКлар администрацияда коронавирус менен ооругандар көп болгондуктан 10 январдан баштап мамлекеттик органдардын борбордук аппараттагы кызматкерлерден экспресс-тест алына баштаган. Маалым болгондой, текшерүүнүн жыйынтыгында администрация менен президенттин иш башкармалыгынын 9 кызматкеринин коронавирус табылды. ЖМКлар алар обочолонууга кеткенин билдирген. Бүгүн президенттин маалымат кызматы өлкө башчы Садыр Жапаров кыска мөөнөттөгү эмгек өрүгүүгө чыкканын кабарлады. Белгилей кетсек, жыл жаңырары менен өлкөдө бир суткада 200дөн ашык адамдан коронавирус каттала баштаган. Ага чейин бул сан 50-60тын гана тегерегинде болчу. Саламаттыкты сактоо министрлиги муну менен жеке лабораториянын майрамга карата иштебегендиги менен байланыштырган. Министрлик өлкөдө омикрон штаммы каттала электигин айтып, бирок оорунун күчөп кетишине каршы чаралар көрүлө баштаганын билдирген.